кыргыздын наркыны, адамгерчиликти да билели. Бардыгы акчанын, байлыктын, кумардын кулу болгон күндөн баштап коом айнып кетет. Билимдин баалуулугу жөнүндө айтайын. Чет мамлекеттен карыз болуп жашай беребиз. Көзüm atışıp atıp, gözüm kızarıp gitti, kızım olup verdi. Ben şimdi öyle atam gözü kızarıp kendine koyup, önümü yaxşı kılıp vergen hareket kılabilirim, görse almalı. Kitaptın içine beni girgizişipti. Урматтуулар, бүгүнкү жыйындын атын карасаңыздар кандай жакшы. Билим, IT, тарбия. Үчөөнү бириктирдик. Үчөөнү. Мына бул бирдениге болуп калган иш эмес. 6 ай бою ойлондук, түйшөлдүк. Эмне проблема бар? Элибизге эмне керек? Жаштарыбызга эмне керек? Бүгүнкү күнгө эмне керек? Келечекке эмне керек? На что надо обратить внимание? Дегендей ойлор менен кеңешип отуруп, Санжар менен, Улукбек менен бир нече жолу ойлонуп отуруп, анан ушул корутундуга келдик. Мына бүгүн азыр угуп отурасыздар дагы, өзүңүздөр да макул болосуздар. Теманын алынышынын маанисини карасаңыздар, билим, IT менен тарбия. Азыр заманга эгер маани берсек, заманда өтө чоң глобалдык өзгөрүүлөр болуп атат. Ал глобалдык өзгөрүүлөр кайсылар дегенде, булар глобализация. Туурабы? Глобализация. Санарып заманы кетип атат. Санарып өтө каттуу кетип атат. Андан кийин IT технология, мына ошол боюнча адис Америкада иштеп келген инсанды чакырып отурат. Ошону менен биргеликте, урматтуулар, ошону менен биргеликте мына азыр президентибиздин биринчи жарлыгы адил ахлак тарбиясы деп чыккан. Азыркы күндө мына билим берүүнүн сапатын жакшырталы деп туруп, мына министрлигибиз эл аралык тажрыйбадан ошо булардын алып жол Сингапур жана башка мамлекеттердин тажрыйбасынан ал жакта трибунада алып келип жаштарыбызга, элибизге шуну берели деген ой менен иштеп атат. Ошол эле убакта, урматтуулар, ошол эле убакта бизде азыр санарипти үйрөнүү, цифровизация жакшы аракет болуп атат. Олимпиададан, математикалык олимпиададан орун алды. Балабыз биринчи орунду алды. Бул бардыгыбыз үчүн сыймык, азыр аны бириктирип, жана мына жакшылыктын балдары Америкага барып, эл аралык олимпиада жыйында дагы, мына өткөндө дагы, кече дагы ийгилик менен келди. Бул экөөнү тең бирге куттуктап коелу. Жакшылык, интеллект скулду. Эми мына ушуларды мен сиздерге айтуу менен биргеликте, урматтуулар, айтмакчымын. Ал бардыгы жакшы, IT технология жакшы, санарып жакшы, тил билген жакшы, тилдерди үйрөнүүгө. Бирок дилди да билем. Адип ахлакты, иман, инсапты, адамгерчиликти, этнопедагогиканы, кыргыздын наркыны, адамгерчиликти да билели. Антпесек эгер биз чоң жаңылыштыкка барып калышыбыз мүмкүн. Технократия дейт. Жалаң гана техника, инновацияны билип туруп, ал эми ата бабабыздан калган эң сонун таалим тарбияны, адамгерчиликти, элдүүлүктү эгер билбей калсак, биз чоң жоготууга кабылабыз. Дүйнөлүк цивилизациялар тарыхын ийгиликтеп келсек эгер, байыркы Месопотамия, Вавилония, Шумер, Рим, Греция, жана башка бардык эле цивилизациялар гүлдөп өнүп өскөн, бирок бир нерседен ката кеткен, жол келип алган эмес олорду. Олор ичтен тарбиясы бузулганда цивилизация жоголуп кеткен. Ичтен тарбиясы бузулганда, адеп ахлагы бузулганда Римди эстегиле. Билгендер билесиңер, тарыхын окусаңар эгер. Извращение деген ошол жерден башталган. Ошол адеп ахлагы, адамгерчилиги бузулуп, бардыгы акчанын, байлыктын, кумардын кулу болгон күндөн баштап коом айнып кетет. Ошол үчүн бүгүнгү жыйыныбыздын атыны билим деп туруп, анан экинчисини тарбия деп койдук.
мынау жерде турса керек. Ушуларды ойлоп отуруп, жалпы 50 жыл стажым болсо, анын 25 жылда эксперимент жүргүзүп отуруп, анан мен тарбиянын Гүлсара жөн кое берле. Тарбиянын баалуулугу деген мына экранда сиздер көрүп турган китепти жазып чыктым. Кыргызда тарбия деген сөз көп экен, макалдар бар экен, чыгармалар бар экен, бирок тарбиянын баалуулугу деген сөз өтө аз экен. Ошол үчүн урматтуулар, бүгүнкү жыйындан бир максатыбыз жанагы IT технология, санарип, тилдерди үйрөнүү менен биргеликте кыргыздыкты жоготпойлу, тарбияны жоготпойлу, ыйманды жоготпойлу, адамгерчиликти жоготпойлу деген ойго, ушул максатка келип биз отурабыз. Урматтуулар, бүгүнкү мына ушу сүйлөшүүдө ушулардын айланасында сөз болот. Эми мен өзүмдүн сөзүм мындай бир чакан 4 абзацка бөлдүм. 4 абзацка. Биринчиси биримдин баалуулугу, экинчиси тарбиянын баалуулугу, үчүнчүсү ошо билим баалуулугунун туундулары, төртүнчүсү тарбия баалуулугунун туундулары деп. Анан мен азыр 10-12 минут сүйлөп туруп, арасында бир лирическое отступление дейт. Сиздерди үнүм менен тажатпаш үчүн мен өзү айылдан болом, Баткен Лейлектен, чек арадан. Аяшата дейт бизде. Күлүп койгула, бир кол чаап. Кол чаап. Ооба. Биз ага сыймыктанабыз. Ошондой болсо дагы мен мына азыр мага сөз бергенде кыргыздын дүйшөнү, улуу педагог, инноватор дейт. Мен дайым айтам, мактоо Кудайга жарашат, улуу инсандарга жарашат. Биз жөнөкөй эле инсанбыз деп туруп, мен дайым айтам, внимание, мен ортодон төмөнкү мугалиммин деп. Ортодон төмөнкү адаммын. Кудай иш кылып шонон алыстатпасын деп. Ошого урматтуулар, мен азыр сиздерге ушу кичипейилдик менен сүйлөп туруп, сиздерди дагы ушунун өзү дагы бардыгыбызга сабак болсун. Жетсе да башың булутка, мекениңди унутпа дегенди мен бир аз өзгөртүрүп, жетсе да башың булутка, эл журтуңду унутпа. Жетсе де башың булутка, адамдыгыңды унутпа. Жетке де башың булутка, кыргыздыгыңды унутпа. Жетке де басың булутка, адамгерчилик, ыйманыңды унутпа деп сөз айтып кайрылмакчымын сиздерге. Эми биринчи бөлүгүдө жанагы мен айттым, ошо тажатпастан азыр сөздү берем деп даярданып тургулсара, мен улап эме кыласың. Биринчи бөлүгүдө мен билимдин баалуулугу жөнүндө айтайын. Внимание. 93-жыл Агай фильми көргөндөр эстейсиңер. Агай фильми 93-жыл. Бардыгы базарга чыгып кетти. Эл каттык нан таппай калды, загара нан жеп калды, арпа нан жеп калды. Ошондо мен элдин мүдүрөгөнүнү, жүдөгөнүнү, мектепти таштап, мектебиңди таштагын алып сатар досума жандоочу бол деп туруп, окуучуларын, балдарын ата-энеси алып чыгып базарга отургуза баштады. Семичке саттыра баштады. Ошол убакта «Эй, опомнитесь, дети Адама» деген чыгарма бар. Ошондой «Эй, өзүңүздөргө келиңиздер. Бул күндөр өтүп кетет. Билимди таштабайлы. Адамгерчиликти таштабайлы» деп, мына бул жерде мени тарбиялаган менин улуу, урматтуу эжем Турсуна эжем отурат. Ошо күбө болгон алгачкы китеп. Бир туруп коюңуз эже, сизге миң рахмат. Турсунай Маматтын, атамдын сүйүктүү кызы мени тарбиялаган. Ошол алгачкы китебимди 97-жылы жазган элем, билимдин баалуулугу деп. Ценность знаний. Азыр билимдин баалуулугуга Кудайга шүгүр, бүт коомубуз бурулду. Каерди көрсөң окуу борбору, Секом борбор, Нова борбор, канчалаган алтын тамгаларды алып, алтын эмелерди алып берип атат. Тил үйрөтүү борбору, скорочтение, тайм ал убакта жок эле. Окуу борбору эмес, мектепке адамдар жөнөтпөй койгон эле. Бул жылдардын ичинде ушунчалык өзгөрүү болду, бирок мен сүйүнүп, сыймыктанып айтып жатам, ошол жылдары мен элге остановитесь, токтогула, билимди таштабагыла, билим керек болгон заман болот. Ансыз кыргыздар аяк астында калабыз. Гастарбайтер болуп калабыз. Мигрант болуп калабыз. Биздин балдар, кыздар, биздин элибиз
андан мыкты жашоого татыктуу, ал татыктуулукка жеткизе турган бир гана жол билим баалуулугу деп алгачкы китебимди жаздым эле. Бүгүн ошонун мана нече жылдыгы болуп отурат. Кабыл алып коюңуздар, билим баалуулугу деген сөздү, урматтуулар. Эми билимдин бир баалуулугу адамдын акыл эсин өстүрсө, мына ошол боюнча мен кийинчерээк анан экинчи бир китебимди жаздым, акыл тарбиясы деп. Акыл эс тарбия, акыл эмгегинин маданияты. Анткени урматтуулар, биз эгер күнүмдүк турмуш менен обора болсок, байлык менен, доллар менен, имидж менен, мансап менен, мактоо менен обора болуп туруп, өзүбүздүн интеллектуалдык даражабызды көтөрбөсөк, технический творчествону көтөрбөсөк, IT санарыпты үйрөнбөсөк, дүйнөлүк тилдерди кеминде 3 тилди үйрөнбөсөк эгер, билимдин баалуулугун сезбесек эгер, биз чет мамлекеттен карыз болуп жашай беребиз. Азыр мана президенттерибиз айтып атат, эми өз алдынча өнүгүү үчүн өзүбүз өндүрүштү курабыз, жолду курабыз деп туруп, ошого биз бардыгыбыз көмөк көрсөтөлү дагы, биздин көмөгүбүз эмне дегенде илим билимди күчөйтүрөлү. Эптеп баалы, бааларды, магистрант, бакалавриат бардыгы да сапаттуу билим алалы, билимдин баалуулугу керек экендигини мына биз жакында чет өлкөлүк командировкада дагы бир жолу көрүп келдик. Турцияда, Германияда, Гамбургдагы конференцияда, Гамбургда конференция, эл аралык конференция болду. Мен ал жерде баяндама менен катыштым. Хайдельбергде, Касселде, Парижде, Сорбонн университетиде болуп туруп мен дагы бир бул мамлекеттер ошол үчүн өнүгөт экен да дедим. Эмнеге дегиле, түнгү саат 9-да барсам библиотекалары толтура студент. Биздикиге күндүз күнү барсаң дагы университеттен китепканадан студент табыш бир аз проблема. Өкүнүчтүү. Ошол үчүн мен мынау сөзүмдү ушул жерде азыр токтотоюн дагы. Сиздерге айтам, билимдин баалуулугу биринчиден дүйнөлүк цивилизацияга аккумуляция болуп, адаптация болуп, тең ата жүрүшүбүз үчүн биз билимдин баалуулугун тилде гана айтпастан, дилде, өнөрдө көрсөтүшүбүз керек. На уровне билим алышыбыз керек. Мындан 20-30 жыл илгери англис тилин билген адамдар биз үчүн идеал эле. Охо дейт элек. Азыр Кудайга шүгүр 50-60% англис тилин билип калды. Ишенбесеңер Алтынбектен сурагыла мынакей. Польшада окуп келген жигит. Азыр эми урматтуулар, бир тилди билиш аздык кылат экен. Азыр болсоң минимум 3 тилди бил. Бири Европа тили, бири Америка, Британия тили болсун, бири сөзсүз чыгыштын же Кытай, же Япон тилини бил, анан кийин өзүңдү мындай кыйындыкка сал жакындасаң болот да. Урматтуулар, мен билим баалуулугу аркылуу мана техниканы айттым, айтыны айттым, тил үйрөнүүнү айттым. Эң билим баалуулугуда дагы бир нерсени айтып кетейин. Урматтуулар, билим баалуулугуда эң башкысы толка тил билип мактаныш эмес. Акча дүйнө табыш эмес. Конкурс, фестивалдан, олимпиададан биринчи орунду алыш эмес. Билимдин эң чоң баалуулугу билим адамды адам кылат экен. Мени жашартат экен. Урматтуулар, мен айылда жүргөнүм менен бир 5-6 чет мамлекеттин дагы билимini барып алып келдим. Ошонун бири Американын Колумбия университетине 2 жыл келип билимini Дейлмандардан алдым. Ошондо бир нерсени көрдүм. Бир сабакты бир учурда 3 мугалим өтөт экен. Анткени адамдын үнүдөн дагы, өзүдөн дагы 10 минуттан кийин угармандар тажайт экен. Ошол үчүн мен алмаштырдып, Гүлсарайга бердим. Эми мен ошо отурган жеримден тажабагалоо үчүн анын үстүнө бир силер менен мен өзү эч качан бир жерде отуруп сабак өткөн эмес элем. Жол берип койсоңор бир аралап, саламдашпасам деле көзүм менен бир силерди көрүп барып чыгайын дагы. Урматтуулар, барыңыздарга мен бир ооз салам айтканмын, бая. Ошол мен темамды өтө берейин, саламдашсам калып кетет да, вак кетип атат. Урматтуулар, мына биринчи бөлүк билимдин баалуулугун айттык. Эми азыр мына жерде отургандар мен көрүп дагы таң калып атам. Ичкериге кирсең андан да көп адамды көрөт экенсиң, бер жака келсеңчи. Демек, ушунча адам жыйылып отурганда
билимди эмне Гапарагай айтпаса биз билбей белек деген ойго келсеңиздер, мен мындай кайталап, подчеркивать этип, констатировать этип айтмакчымын. Билимсиз биз Кыргызстан мындан да кыйналып калабыз. Мындан да кыйналып калабыз. Рахмат, ошо жетекчилик, президент, өкмөт алып чыгалы, өнүктүрөлү деп атат. Элибиз окуйлу. Tildi үйрөнөлү, IT технологияны, санарыпты үйрөнөлү, 3-4 tildi билели, балдарыбызды сапаттуу окуталы. Мен муну жөн эле крик души деп айтып жатканым жокмун. Мен 50 жыл мектепте билим бердим, азыр дагы мектептердеги билимдин сапаты өтө ойлон турат. Китеп окутуп көрсөңүздөр, орусча, англисче эмес, кыргызча китеп окуй албай калып атат балдар. Элементарный, функциональный, грамотность начар болуп атат. Өткөндө бир жыйында бир нече жерде сөз болду. Оштон Шекербек дегендер жазып жиберди, Кыргызстанда 80% окуучу окуганы түшүнбөйт экен деп. А биз асмандагы сөздөрдү сүйлөп атабыз. Ошол үчүн мен жана айттым, жакшы, мына азыр министрлигибиз, жетекчилигибиз билимдин сапатын түзөтөйүн деп бар эмгегин жасап, бирок астыдан ата-энелер дагы ойлонолу да. Балдарыбыздын динамикини açıp körölü, күндөлүгүнү, дептерини, орусча, англисче. Ошо билимдин бакыты деген биринчи бөлүктү мен аяктап атып, анан кийин азыр сиздерге экинчи бөлүккө өтөйүн. Тарбиянын баалуулугу, билим жетиштүү эле айтты окшойт. Мына азырдан калган ол эми айтынын эмесин авторудан, лекторудан эң сонун. Эми мен бираз тарбиянын баалуулугуна өтөлү деп сиздерге кайрыламын, урматтуулар. Тарбиянын мен сөздөрүм көбүнчө мындай апенди чалыштай угулат да. Тарбиянын баалуулугун билбей бекен, баарыбыз эле ассалам алейкум дейбиз, оромолор ойбуз, ал эмес сакал коюп алганбыз. Ушунчалык ыймандуу, ал сырткы гана атрибут. Ички атрибут кана. Ички ынаным, ыйман, инсап, адамгерчилик, кичипейилдик, мээримдүүлүк, элди, жерди, айылды сагынуу. Айылдагы кемпир чалды, атты, эшекти, койду, козуну, табигатты сагынуу канеке. Мекенди, жерди сүйүү, турпакты чөкөлөп туруп, өөп, туулган жерим, ата бабам өткөн жер деген канеке. Бирөө ооруп, кыйналып, жакыр болуп, муктаж болуп жатса, карабай койгон акыбалды көрүп атабыз. Мен жакында бир чоң жыйынга катыштым. Мен мындан 5-6 жыл илгери бир жыйында мындай деген сөздү айттым эле. Мындай, урматтуулар. Мен үнүм жакшы эле болуп атабы? Мындай деген сөздү айттым эле. Эгерде биз тарбияны унутуп коюп, жалаң эле билим менен, байлык менен оора болсок, айтыны деле үйрөнсөк, санарыпты үйрөнсөк, үйрөнгүлө деп атам. Азыр сөз беребиз деп атам. Бирок эгер тарбиясыз үйрөнсөк, мынандай абал келип калат экен. Мен азыр оны айтам. Идет парень молодой, компьютерной головой, каменной душой. Охо, деп кол жапы. Бул 10 жыл илгери айтылган сөз. Идет парень молодой, компьютерной головой, Алтынбек. Каменной душой? Сезим жок, мээрим жок, кайрымдуулук жок, инсап жок, айланып кетейин. Деп айттым эле, кече чоң жыйында мына ушу Кадыр Кошалиевдей солидный көз айнек таккан, өтө жогорку кызматта жүргөн бир адам келип туруп айтып атат, Сайраш. Айтып атат. Гапырагай, ошо жыйында сиз да бар элеңиз. Гапырагай, сиз туура айтыпсыз. Мен ошо сөзүңүздү уктум эле. Мен баламды синкрооппу кандай? Ошондой, onun өзү эмес, ошондой өтө кымбат. 10-15 миң доллардык мектепке окуттум. 6 чет тилди билет дейт. Санарыпты билет дейт. Дүйнөнүн билимини вундеркин билет дейт. Окуттум, андан кийин Оксфорд кымбат университетте окуттум. Бүттү дейт. 6 жылдан бери балам бир жолу телефон чалып койбойт дейт. Апасы экөөбүз сарыгып күтөбүз дейт. Мана сиз компьютерный головой, каменный душой деп туура айткан экенсиз агай. Эми тарбия баалуулугу деген китебиңиз чыгыптыр. Шуну көбүрөөк айтың. Тарбияга, мээримге, ыйман инсапка көбүрөөк чакыралычы. Кудай жалганчы кылбасын. Мына мен сиздерге
болгон эмени айтып атам. Ал киши көз айнеги бар экен, айтып жатат, айнегинин астынан көз агып атат. Сөз жаш агып атат. Урматтуулар, эгерде биз тарбияны унутуп коюп, жалаң гана тил үйрөтүп, билимди гана берсек эгер, бул өзү опасный экен. Айрлан, кел жардам бер. Колду көтөрөлү. Тажап калбаңыздар дейм. Эки колду тең көтөрөбүз. Адам бул бийик адам деген атты алып жүрүш үчүн эле бүркүт эки канаты менен жүргөндөй ушу эки нерсе керек экен. Биринчиси, караңыздар. Макул, азыркы заманба, технология заман, глобализация заманында биринчи билим, илим, инновационный технология, 3-4 тил, андан кийин инновационный мышление, жөндөм, IT технология бардыгы керек экен. Балдарыбызга муну берели. Эми караңыздар, бул бир канат экен. Экинчи канаты, внимание, адамгерчилик, элдүүлүк, иман, инсап, кайрымдуулук, мен кыргызмын деген нарктуулук. Мына экөө болгондо бийик көтөрөбүз. Бүркүт эки канаты тең иштегенде бийик учуп эч качан кор болбойт экен. Илайым кыргыздын балдары бийик учсун. Эми мындай кылыңыздар. Бийик учалы, балдарыбыз бийик болсун. Чет мамлекеттен гумпомош алып келбестен, Ала тоодо ашып барып, муктаждарга кыргыздар дагы жардам берип, финдер келип бизди үргөтө бербестен, финдердей окуталы дей бербестен, кыргыздардай окуталы деп дүйнө айтсын Илайым Кудайым. Sözümün akırında, urmattуулар, sizlerge kayrılıp aytarım. Anın üçün tarbiyanın bağlılığı da o bir eme var. Azır ağlamdaşuu ketip atat. Mana al жерде мен sözümdü Gülsara çıkar alasыңарбы? Ağlamdaşууга, globalizatsiyaga biz emne менен жооп бере алабыз? Ağlamdaşууга, адамдашуу менен жооп беребиз. Берели. Адамдашуу дегениңиз эмне деп суроо берди, мен айттым. Внимание! Адамдын içki потенциалын açayık. İçki потенциалы эмне дегениге мен жооп берип атам, бул жерде бар. Ал кайсы дегенде билими, иманы, маданияты, адамгерчилиги, креативность, чыгармачылыгын açayık. Антпесек искусственный интеллект чыкты. Билип атасыңар. Азыр эмне гана заказды бербесең, сен айткан темада диссертацияны жазып берет, ишти жасап берет, тамакты жасап берет, жана башка бардык ишти жасап берип атат. Мындай болсо, биз эгерде ошол IT технология менен азыр жакшы айтат, тең өнүгүп туруп адамдын потенциалыны, мээсини, интеллектини, рухуну, жан дүйнөсүн өстүрбөсөк агар, азырча IT технология санары бизге кызмат кылып атат. Не дай бог, Айзек Азимов деген айтынын алгачкы авторлорунун бири. Ошолор айтмакчы, учуру келип, биз саналикке кызмат кылып калбайык. Биз искусственный интеллектке кызмат кылып калбайык деген кооптонууду айтып туруп мен айтам, кегиле. Аны да өнүктүрө берели. Параллельно жанагы инсандык глобализацияга, ааламдашууга, адамдашуу менен жооп берели деген сөзүм менен мен сиздерге кайрылып атам. Ушуну балдарыңыздарга айтып барыңыздар, урматтуулар. Анан ал үчүн эмне керек дегенде, ал үчүн эң башкысы үй бүлөдө энелер, мына отурасыңар. 85% баланын акыл эс, иман, инсабы энеден өтөт экен. Кадыр Кошалыевич, калган эле бир 20% эле Алтынбек. 85%. Энелер шунчалык улуу зат экенсиздер. Эне бул медреселептир, эне бул мектептептир, эне бул университеттептир. Шондой улуу атка лайык болгонуңар үчүн бир энелер өзүңүздөргө кол чабып коюңуздар. Внимание. Бирок эне ошо атыга заты жараша болуш керек экен да, анан көчө чаңтар болбосун. Кафеден кафе, ресторанга ресторан, туулган күн, майрам болуп, дискотека менен оора болуп, bir kitap okuyan eneler var eken Afrika'da. Ömürde bir kitap, adabi kitap. Okuyaysınız, men adabi kitap alsam yüreğim sıkılıp gidet deydi eken. TikTok menen taң atat. Keç özünü süretke alat, tünü menen şonusunu kaytadan körüp çıkat. Bu kayaka varat. Ошол үчүн мен biraz заострять etip, biraz драматизировать etip айтып жатканымдын, эмоция менен айтып жатканым, бая ойго тоюн.
келели дегендей эне демек андай болсо эмне кылыш керек дегенде энелерди окутушубуз керек экен, энелер окушубуз керек экен. Ондай десе кыздар отурасыңар, энелер окусун эмес, болочок энелер окуш керек. Силер азыр окусаңар, Кудай кааласа андан кийин жакшы урпактар төрөлөт экен. Урматтуулар, ошол үчүн эмне кылыш керек дегенде, бир сиздерге азыр мен айтайын, ошол үчүн биз бир нече жаңылыкты киргиздик. Биринчиси эне мектеби, экинчиси үй бүлөлүк китепкана, төртүнчүсү маданияттуу үй бүлөнүн белгиси, бешинчиси бул таза жакшы. Айтайынбы? Бул кайсы дегенде, тойлорубузду өзгөртөлү. Муну да Сайраш укты эле өткөндө жыйында айтканымда. Тойлорубузду өзгөртөлү. Тойлорду жупуну кылалы, дасторконду өтө калың кылбайлы, ысырапкерчилик кылбайлы, урматтуулар. Анчалыктын кереги жок. Анын ордуна той болсун лайым, Кудай тойго жеткирсин. Жөнөкөй кылалы да анын ордуна баарлашалы. Алып баруучулар да кыйкыра берип, музыка негиз кое берип, башты ооруп, кантуш кылып таштабасын баарын. Сен дагы алып баруучусуң. Ошону эми кечиресиңер, агар алып баруучулар болсо, эми чоң ушул да. Эми өзгөртөлү дегенде кандай? Кыздын себине, внимание, келиңиз жаңылык киргизели, кыз себине 40 китеп деп, сепке китеп берели, урматтуулар. Ой азаматтар. Мына ал китепте эмнелер болсун дегенде, Манас, Семете, Сейетек, Макул, Кураны Карим, хадистер, Имам Бухари, Жусуп Баласагын, Иса Коноевич Ахунбаев, Исхак Раззаков, Нуржигит Кадырбеков, Мамбет Асан сыяктуу улуу инсандарыбыздын китептерини, Залкарой мурастары, ойгүлдөрү жана башка ата-энелер сиздер үчүн китептерден 40тасыны той күнү кыздар карагыла, айтып койгула ата-энеңерге. Өзүңөр уже азыр баштагыла, китеп чогултушту. Мына Гүлсаралар, Алиналар 5000 сомдук жакшы сандыкты алып, жасап туруп, 40та китепти эме кылып, вечер күнү апарып тапшырса сонун болот. Муну Чынара Саттарова деген зам губернатор агай, шу демилгеңизди мен колдоп берейин деп, салкын төрдө күйөөсү менен кызын узат деди, 40та китепти апарып тапшырды. Мына ошондой биз кыз себине 40 китеп берсек, жаш жубайлар 1 жыл бою ол китептерди окуп чыкса, Кудай кааласа Кыргыздан вундеркиндер төрөлөт экен. Илайым ошондой болсун. Внимание! Бүт Борбор Азия боюнча 1 Нобель лауреаты чыкпаптыр. Мана ога уялышыбыз керек, кашка жоргого бийлей бербестен. Юбилей майрам өткөзө беребиз. Жакшы, бирок кичине мындай ойлонтура турган иш-чараны өткөрсөк да, 1 Нобель лауреат чыкпаптыр. Эми карасаңыз, мен Париждеги Сорбонна университетиге барсам, внимание, bir университеттен 33 Нобель лауреаты чыгыптыр. Bir кол чаап коелу ошолор. Кудай кааласа, эме ким Бектен сиздердей жигиттерибиз болсо, санжарлар уюштуруп турса, Кадыр Кошалиев, анан кийин мынау жакшылык колдоп турса, Нуржигиттер менен ушундай жыйындарды бат өткөзүп, системдүү түрдө 2-3 айда бир өткөзүп турсак, общественное сознание дейт. Аң сезимге сиңсе, биз дагы жана Гүлсара айткандай, неместердей, француздардай, түрктөрдөй болбосок дагы алардан калышпай турган даражада интеллектибиз өзгөрөт. Биздин балдар дагы жаңы техниканы, компьютерди, интернетти өздөрү ойлоп таба турган даражага жетет. Бар болгону ага жанагы кыз себине 40 китеп, үй бүлөлүк китепкана, семейное чтение, үй бүлө менен окуу, анан акыл эсти өстүрүүчү иш-чараларды үй бүлөдө өткөрүп туралы деймин дагы. Анан мен айтам, шу ырым кылып бүгүндөн баштап ар бир кыз бала турмушка чыга турган болсо, Кудай кааласа Капырагай айтты деп туруп, себиме кошом деп, магазинден, дүкөндөн, супермаркеттен жалаң модный кийимди албастан энциклопедия, словарь, справочник, монографияларды алып, жана мен атын атаган китептерди алып, азыр мына жерде китептердин көргөзмөсү турат, алып туруп, үй бүлөлүк китепкана түзөлү. Биз мындай нерсени жарыяладык. Кайсы жөнөкөй кыргыз үй бүлөсүдө 300дөн аз китеп болсо, рухий жакыр үй бүлө деп. Бүгүн барып бир эсептегилечи 3 китеп барбы жокпу? Силерде барбы? Африкалыктарда 3 китеп дагы жок экен да. Вообще китеп окуу дегенди, кол чаба бергиле, молодцы. Африкалыктарды тааныганда кол чабат сразу. Бектен. Siz Amerika'da жүрүп унутуп калгансыз. Азыр биз тез эле тааныйбыз өзүбүздүчү.
Вот, эми барып туруп бүгүн айтасыңар, эсептегиле, 3 китеп, 10 китеп, 20 эталамала. Жөнөкөй үй бүлө болсо эгер, Ош базарга чыкчу 300 китеп айылда отурган, зиялилер болсо интеллигент дегеним 500дөн аз эмес китеп болсо, сонда гана анан кыргыз улуту өнүгөт экен. Нуржигиттин жакшы сөзү бар. Баягы китеп той китеби биздин эме экспериментте жанагыдай үй бүлөнү окурман үй бүлөгө айлантыралы деп үй бүлөлүк китепкананы ача баштадык. Азыр мына ушул менен мен сөзүмдү жыйынтыктап атамын. Урматтуулар, акырыда кыргыздын ыйык жери бири жайнамаз болсо, бири дастаркон. Эми мен айтам, келиңиздер, үй бүлөлүк китепканаңыздар ыйык жер болсун. Айылдагы китепкана ыйык жер болсун. Тез-тез шого каттаңыздар. Себеби, внимание, китеп окуган ата-эненин баласы анан акылдуу болот экен. Сиз азыр окуганыңыз өзүңүз үчүн эмес. Кыздар, азыр силердин окуганыңар эртеңки муун поколения үчүн. Анан кыздар жакшы китепти азыртан окуп начитанный болуп барсаңар, кайын журтуңар да силерди сыйлайт экен. Менин кызым, келиним билимдүү, илимдүү, с ней надо быть осторожной деп. Анан окубасаңар, кругозоңуңар жок болсо, паам парасат жетишпесе, полутупой келин экен деп. Африкада. Деби, шол үчүн китеп окуш бул имидж. Мына ушуга мен чакырам. Азыр мына ушуну мен сөзүмдү жыйынтыктайм, урматтуулар. Ошол үчүн мен дастархон четини университетке айлантырайык демекчимин. Жакты ушул идея силерге. Бүгүн бир идеям ааламдашууга, адамдашуу менен жооп берели. Экинчи бири кайсы дастархон четиндеги университет. Үчүнчү бир жаңылык идеям кыз севине 40 китеп деп китептерди берип, билим менен тарбияны бирдей куштун канатыдай алып кетели деген чакырыкты мен сиздерге айттым. Ушуну менен сөзүмдү жыйынтыктаймын. Ой өрүшү кургазорыңыздарды өстүрүңүздөр, бурда керек. Анан улуу инсандарды үйрөнүңүздөр. Мана Ысқақ Разақов деген, анан мына жетекчиге жеке талап дегенди эң чоң тарбиянын булагы бул адамдын өзүнү өзү тарбиялаш. Өзүнү өзү тарбиялашка үйрөнүшүбүз керек. Мына бул жерде 3 жаштан 99 жашка чейин өзүнү өзү тарбиялашты бердим. Кадыр Кошалиевич, караңыз. 3 жаштан 99 жашка чейин. Анын ичинде караң. Келин болушка өзүнү өзү тарбиялаш, күйөө бала болушка, кайне болушка, кайната болушка, эл аксакалы болушка өзүнү өзү тарбиялаш. Көздү тарбиялаш. Акылды тарбиялаш. Пейилди тарбиялаш, мүнөздү тарбиялаш, тилди тарбиялаш. Кыздар бул силерге керек. Тилди тарбиялаш, нафсти тарбиялаш, мүнөз пейилни тарбиялаш. И та 99 жашка чейин ар бир жаштын эмнеге өзүнү өзү тарбиялаш керек экенин берип туруп, 99 жашка барганда Омин деп урпактарга дуа берип, кийинки сапарга даярдашка өзүнү өзү тарбиялашты. Бул жерге берип койдум. Мына ушул мындай кылып туруп биз өзүбүз үй бүлөдө китепти чогултуп окуй баштасак, Кудай кааласа кыргыз менталитети өзгөрөт. Кыргыз жан дүйнөсү өзгөрөт. Эне мектеби, өзүнү өзү тарбиялоо бул кандай иш-чара дегенде, бул кыргыз генофондун өзгөртө турган. Анткени азыр эле энелер, аталарыбыз окуса, анын балдары акыл эстүү болот. Кийин анын балдары акыл эстүү болот. Ошентип отуруп кыргыз генофонду тазаланып, арууланып, күчтүү даражага, эл аралык даражага жетебиз. Ушуну менен сөзүмдү жыйынтыктайм. Мени чыдап укканыңыздарга рахмат. Анча-мынча суроолор болсо беремин. Анан азыр эң жакшы пикир, мага 5 минут, 7 минут, 15 минут кыскарткыла баягы талкууга. 5 минут, 7 минуттун ичинде эң сонун ойду айтканга, шу китептердин бирини приз кылып берейин. Якубович приз студию дейт го. Шул жерде публично берем, Алтынбек. Анаке. Болду, сөзүм бүттү. Суроо жооп эме кылыңыз. Суроо жооп, э? Рахмат. Кана агайдын китебин алууга жакшы суроо бере турган, сунуш бере турган, пикир айта турган баракелде ана. Сезип окуш керек депчи. Ошол балага ошол билимди кичинекесинен тарталы. Билимди кантип мындай сезирип окуш керек ошол адамгачы, кичинекей балага.
пикир айтуучу адам даярданганча мен айтайын деп бизге мисалы билим баалуулугуну китеп окуш керек экендигини ата энем кантип үйрөткөн эле. Үйүбүз 4 бөлмөлүү болчу. Чакан айылдын үйү 4 бөлмөнүн ар биринде китептекчи, китепке толо болчу. Бирок ал кезде 90-жылдар билесиздер, мугалимдердин айлыгын берип жүрмөс экен. Айлыктын ордуна элестетсеңиз вино берип коет экен, ушуну сатып айлыгын чыгарып. Ошондо деле адамдар шаарга кирсе шаардан, бирөөнүн үйүнө барса бирөөнүн үйүнөн ушул китептерди окуйбуз деп алып келип жүргөн. Мен ошолордун сүрөттөрүн карап, ошол балалыктагы көргөн сүрөттөр кадимкидей эсиңде калат, көзүңдүн алдында калат. Балалыкта окуган китептер 3 жашар, 2 жашар балдарыңыздар телефонду каяктан үйрөнөт? Ал бул дүйнөгө жаңы келди да телефон эмне экенин билбейт. Сиздин колуңуздагыны барып кармап үйрөнөт го. Азыр просто сиздердин колуңуздарда китептин ордунда телефон да. Менин ата-энемде телефону жок болгон. Китеп болгон. Үйүбүздүн биздин колубуз жеткен жерде бардык бөлмөдө китептер эле. Ошолордун сүрөтүн көрүп китебин окуп анан көзүм ачышып атат, көзүм кызарып кетти, кызым окуп бер дейт эле. Мен чын эле атам көзү кызарат экен деп ойлоп, үнүмү жакшы кылып окуп бергенге аракет кылат элем. Көрсө ал мага китептин ичине мени киргизиш экен. А китептин ичине кирип даамын сезип алгандан кийин ал дүйнөдөн эчким баштап. Кийинки. Siz улуттук этнопедагогиканы изилдеген адамсыз, ошон үчүн суроо мындай. Кыргыздын 5 артыкча сапаты кайсы сиз баамдаган? Анан 5 кемчилдиги кайсы? Анан япондордо мындай тактика бар экен, ар бир адамды өзүнүн кемчилдигинин үстүндө иштеп артыкчылык айландырат экен. Ошо кыргыздын 5 начар дейбизби, терс дейбиз сапаттарын канткенде біз оң сапаттарға айландырамыз. Математикаға окшоштуруп болуп калды. О Кудай, мына каяктан чакырдым дейсиң. Мени көп реклама кылдыңыз, анан атайсыз. Рахмат, тамаша да эми кыргызчалык, аны эме кылабыз, колдон келишинче. Бирок туура түшүнүңүздөр, эми кыргыздын жакшы сапаттарыны айт деп атасыз. Айкөлдүк, меймандостук, меймандостук, кеңпейилдик, дардаңбайлык, бейкапатырлык, айтат го, бир гана кыргыздар бар экен, шарактан суудун боюнда жан баштап жатсаң сонунда депчи. Мыналар баардыгы кыргыздын жакшы сапаттары. Эми кемчилигин айтышка тилим барбайт, бирок сурап калдыңыз, кемчилик деп деле айтпайм. Ушу бир аз мүчүлүштүк дейт дагы, шуну түзөтөлү жалкоолук, ысырапкерчилик, башкаларды тез туурап кетиш, илим билимге анчалык маани бербей келгендигибиз, анан өзүбүздөн чыккан чыныгы инсандарыбызды баалоого аз көңүл бургандыгыбыз. Бири-бирин колдоо. Ошо бири-бирини колдоо. Эми албетте муну талаштуу да болушу мүмкүн. Мен мындай көз карашта айтып атамын. Кайталап айтам. Интернетке шундай кетип каласың, апырагай шундай сындарды деп, мүчүлүштүк анча-мынча шуну түзөтсөк, мындан да жакшы болобуз. Азыр ошол багытта ишти баштадык. Мисалга айтайын. Мына Гёте мындай деген, Пушкин мындай деген, Рокфеллер мындай деген, Морген мындай деген, Илон Маск мындай, неге Жусуп Баласагын мындай деген деп айтпайбыз? Эмне үчүн Айтматовдун сөздөрүнү, Исаконович Акунбаевдин сөздөрүнү биз бардык жокко илип таштабайбыз? Макул, Илон Масктай болбосо дагы Аскар Салимбеков бар. Өзүбүздө мына Иса Кунаку, шундай сонун балдар кыздарыбыз, жигиттерибиз, акылмандарыбыз бар. Ошолордун сөздөрүнү, анан өзүбүздүн акындар, жазуучулардын сөздөрүнү цитата кылып офистерге кире беришке, Ысқақ Разаковдун кандай ойлору бар, Жусуп Абдырахмановдун кандай ойлору бар. Ошолорду башкача айтканда өсөр эл өзүн сыйлайт. Биз чет өлкөдөн цитата келтирсек, бул мындай деген деп айтсак, өзүбүздү ва деп эсептейт экенбиз. Ушунан бир аз кайтып, алар менен бирге өзүбүздүкүн кошуп айтууга мен чакырып кетем. Рахмат. Хоп. Менде саламатсызбы агай? Менде сунуш бар да. Сиздерге бул агайдын сөзүн жалгай айта кетсем дегем. Биздин өзүбүздүн тарбиябыз, кыргыз нукура этно тарбия эң мыкты мектеп да. Сиз ушул тарбия мектеби деп атпайсызбы, алып чыгыпчы. Ушул жерге кыргыз этно
тарбия мектеби деген сөздү да кошуп койсоңуз, ушулга басым жасасаңыз, ушул нерсени дагы колго алып, дагы кошумча жаштарга кыргыздын этно тарбиясы деген эмне, ал эмнелерге басым жасаш керек? Мисалы, кыздардын кийип турган чапандарын көрүп чын эле бул кыргыздын өзгөчөлүгү мына ушунда. Алардын ар бир оюму жүргүзүлөт. Агайдагы бул ыйыктыктуу, баягы беришендикти айгинелейт басым жасап, ушул нерсени жаза кетсеңиз, ушул нерсе жетишпей жатат да, өзөктүк жетишпей жатат бизге. Урматтуулар, эгер сиздер азыр суроо берген кызыбыз, эгер мынау китепти толук окуп чыккан болсоңуз, анан жаңы чыккан тарбия баалуулугу деген тарбиялуу адамдын 19 сыпаты дегенди окуп чыксаңыз, ошондо анан дасторкон четиндеги университет, ошондо айтасыз, апыргай, буга дагы маани берген экенсиз, бар болгону биз окуп чыгып, популяризация кылышка жетишпей атат экен. Ооба, ошону дагы жайылсак деген. Вот жазышты мен жазам, мен айтам. Кептин баары азыр мындай деген сөз бар да, берген март эмес, алган март деген. Ошол үчүн жайылышты сиздер колуңузда. Рахмат ага, жайылыш керек сөзсүздө. Болду, Президент тапшырып, бирөө о жакта бирөө бар экен, ошо артка урмады дебесин. Жүгүрүп, Ушул бирөө менен токтотолу урматтуулар. Мындан кийинки спикерлер да бар. Азыр агайына секундомер коюп отурат. Дагы ашып кеткен үчүн агай чыдамы кетип атат. Башкаларга убакыт берели деп атат. Бирөөдүн акыга кирбе дейт го. Мына сиз берип коюңуз, ошо менен бүтүрөм. Саламатсызбы агай. Азыркы көкүрөгү таш, баш компьютер деген мисалы балдар чоңойтуп аткан ата-энелердин да көкүрөгү таш болуп атпайбы? Ошону биз кантип оңдойбуз? Ушу менен бүтүрөлү. Бериңиз, сиз дагы микрофонду алдыңыз. Эркектерден. Агай, бүгүнкү күндө сиздин кылган эмгегиңиз мына бүткүл кыргыз элине үнүңүз жетип атат деп эсептейм. Ал эми өзүңүздүн балдарыңыз үчүн балдарыңыз канчалык деңгээлде сиздин сабагыңызды ала алды деп айтарым деп агай. Өзүңүздүн балдарыңыз жөнүндө да айтып кетсеңиз. Алтынбек, көрдүңбү, кыйын элдин алдында сөйлөш. Этият болгон. Кудайга шүгүр, балдарымды дагы элдин катарында тарбиялады, Мына Кубаныч, Зурахан, Ислам, азыр ушул агай фильминде көргөн номер 3 эксперименталдык гимназиянын директору ошол Ислам бир туруппу? Славянский университетти с отличием бүтүрдү, 2 диплом алды. Да, Элдири Гүлсара, Райымжан, ушундай. Кудайга шүгүр, элдин катарында өзгөчө эмес, бирок элдин катарында бар. Анан жанагы дагы бир эмне суроо берди, балдары таш жүрөк, энелер таш жүрөк үчүн ата-эне. Сиз өтө таамай суроо бердиңиз. Эми таш жүрөк десек каттык диет го. Айланып кетейин. Ошол үчүн дагы мен энелер мектеби дегенди ачтым да. Бул мындай, мягко говоря, жок дегенде окутуп, окуп өзгөртөлүү дегендей да. Бар болгону келиңиздер, жапатырмак киришели. Ар бир эне окууга өзгөрөлү. Ошондо жакшы натыйжа болот экен. Мана азыр чыгып калды, билген бар, билбегендер бар, караңыздар. Ошо чек арадагы номер 3 гимназия мектебибизден 250 бала окуйт. Азыр ак халатчандарды дагы бир чыгарып кое аласыңарбы? Ошол жерде мына ак халатчандар тургандар бардыгы бир мектептин окуучусу. 85 бала медакадемияга бюджетке өттү. И орточо бала орта азыр Кыргызстанда жылдан жылга бир аз жогорулап келатат. Быйыл 127 болуп калды. Бизде инновация ком жок. Рахмат, мыналар канча мыкты балдар тарбиялап, үн чыкпай жерге башын салып отурат, Алтынбек дегендер. Бизде жөнөкөй өзүбүздүн чек арадагы мугалимдердин эмгеги менен Кыргызстанда орточо балл 127 болсо, внимание, бизде орточо балл 171 болуп атат. Мына Ömer'in Sapat'ın balları 8 altın sertifikat aldı diye bardırı, suyungörü de vardı, başkası da oldu. Oşonça alıptır, yılalık prizorlardı değerli atar. Alarga da rahmat aytıp kol çağıp koysak olur. Rahmat. Var olduğunu bizdeki aksız, töre öztön, ayındın muhalimleri okutup çıkıp atar diye en akıllı sifranı aytayın.
ошол 250 баладан азыркы күндө Америка, Германия, Япония, Турция, Россияда 75 балабыз бүтүп иштеп атат. Анын алды 32 мамлекет менен иштешкен, Америка мамлекет менен иштешкен, Америка Кошмо Штаттардагы корпорациянын ведущий менеджери болуп Абдурахман Абдулатиповдор иштеп атат. Бул деген сөз эмне? Энелерди окутсак, мугалимдердин билим сапатын жогорулатсак, акыл эмгегинин маданиятын жогорулатып, кругозорду өстүрүп, андан кийин өзүн өзү тарбиялоону киргизсек, эгер Кудай кааласа шундай жакшы болот экен. Чек арадагы бурчтагы мектеп шундай болгондон кийин, Оштогу, Жалал Абадтагы, Бишкек, Чүйдөгү мектептер сиздер вообще мировойго чыгып кетесиздер. Сиздер чөкпөңүздөр бизден чыкпай атат деп. Чыгат, бар болгону Кудай деп, баарыбыз биргеликте иштейли. Рахмат сиздерге. Президент